Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге болгон окуянын негизинде тартылган на глубине 6 футов деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында шаардан обочолонгон тоо аймагында токойдун арасындагы жалгыз үйдө жашап жаткан Эрик аттуу каарманыбыз менен таанышабыз. Ал хоккей оюну боюнча эң эле чебер оюнчулардын бири болуп, бирок тилекке каршы машыктыруучусу менен тил табыша албай, аны менен урушуп кетип, биротоло хоккейден кетип калган. Ал жаштайынан эле айтканынан кайтпаган тайманбас болуп өсүп, кайсыл жерде кандай гана оюн болбосун тырышчаактык менен жеңип кетчү. Ал жуунуп жатканда күзгүгө 7 күн деп жазып койгонун көрөбүз. Көрсө Эриктин бул жакта жашап жатканына бир аз күн болуп, бул жактан кетерине 7 күн калыптыр. Ага чейин болсо жолдо автокырсыктан жарадар болуп, кырсыктан кийин Эрик сотко да барып жооп бериши керек болуп калды. Ошондо ал баарды кызычуудан алыстагысы келип, тоо арасында жалгыз жашап, ал хоккейден кеткенден кийин наркотикалык заттарды колдоно баштап, анан да сноуборд деп адреналин алып, аны өзүнүн сүйүктүү ишине айландырып, каарманыбыздын андан башка кылаарга иши деле жок эле. Бирок каарманыбыздын бул жерде жашап жатышы бир гана сноуборд үчүн эмес. Анын эң негизги максаты наркотикалык заттарды колдонууну таштап, өз эрки менен күрөшүп, аны жеңүү эле. Канткени менен өзүн канчалык алаксытып тырышса да болбой, кайра эле баягы үкөгүн ачып, сыртка чыгып наркотикалык затын колдонду. Ошол кезде үйдүн эшиги жабылып калып, каалга болсо автоматтык түрдө бекилип калат экен. Ачкыч үйдүн ишинде калып калгандыктан Эрик каалганы кайра тепкилеп жатып, акыры сындырып кирди. Авто кырсыкта оң бутунан катуу жарат алгандыктан, азыр да ошол бутуна күч келип, бир аз канап кеткенин көрөбүз. Бирок каарманыбыз саатын карап кечигип жаткандай болуп, шашыла кийинип эле үйдөн чыгып жөнөдү. Айткандай эле жолго чуркап чыгып, муз тебүүчү базага бара турган автобуска түшүүгө үлгүрбөй калды. Анда өзүнө өзү жини келген Эрик жол жээгиндеги кардан алып жеп, кийинки келе жаткан унааны тосту. Унаадагы Сара аттуу кыз муз тебүүчү базада иштегендиктен, каарманыбызды эч маселесиз эле ошол жака алып жөнөдү. Жолдо бара жатканда каарманыбыз ага кайра каап жаткан итти тынчтандырыш үчүн өзүнө деп салып алган тамак менен итти тамактандырып салды. Ошентип базага жеткен каарманыбыз кызга рахматын айтып, тоонун эң чокусуна көтөрүлүп, өзүнүн сүйүктүү иши менен ырахаттанып, төмөндө карай зуулдап жөнөдү. Албетте бул жака күндө келген каарманыбыз кез келген тик жерлерден эч коркпостон эле катуу ылдамдыкта түшүп кете берет экен. Бирок түштөн кийин аба ырайы тез эле өзгөрүп, жогору карай көтөрүлүп бара жаткан каарманыбыз апасына өзүнүн муз тебүүчү базада экендигин айтып билдирүү жөнөттү. Ал эми базадагы кызматкерлер бул аймактагы чоң бороонду аныкташып, дароо эле бүгүнкү ишти токтотуп коюшту. Ошол учурда жаңы эле төмөндө карай муз тээп жөнөгөн каарманыбыз бул жолу түшүп баратып дагы бир башка жолдун бар экендигин көрдү. Бирок ал жол жабык деп жазылып турган. Ошого карабастан өз башына өзү ар дайым балээ тилеген каарманыбыз ошол жолго салып эле зуулдап жөнөп кетти. Тоо ылдый бир кыйла жерге чейин жүрүп, акыры төмөнгө түшкөн кезде бир аз эле каптап жаткан туман коюу калың туманга айланды. Эми Эрикке жакын жердеги бактар араң көрүнүп, өзү кайсыл жактан түшкөнүн деле билбей баш айланып калды. Телефонун караса, ал жерде эч кандай байланышууга да мүмкүн эмес экен. Ары басып, бери басып, кайра эле өзү баскан издерге туш келип, ошентип жүрүп кеч кирип, акыры туман тарагандай болуп, каарманыбыз бир бактын түбүнө отуруп, от жакканга аракет кыла баштады. Бирок канчалык аракет кылбасын, отту эч эле тутандыра албай коюп, андан соң өткөн күндөрдү эстеп, атасы ага кандай гана кыйынчылык болбосун, баарына чыдап, алдыны көздөй жылышың керек деген сөздөрүн эстеди. Ошол замат ордунан туруп жөнөп, дагы бир топ жерге чейин тоо капталдап, бир кезде катуу келип токтоп, бийик аскадан учуп кете жаздады. Ылдыйыш жерлер бүтүп, эми жөө басууга туура келип, бирок айланада базанын бир да белгиси көрүнбөй, ал аймакта Эрикти бир гана карышкырлар күтүп турду. Маңдайдан чыккан эки карышкырды көргөн Эрик турган жеринде токтоп, эгер артка качса карышкырлардын жеми болорун түшүнүп, дароо эле колундагы сноубордду бийик көтөрүп, алдыга басып, катуу кыйкырып, карышкырларга сүр көрсөтө баштады. Анда анын кебетесинен карышкырлар бир аз чочуладыбы айтор, арт жакка кайрылып кетишти. Анда жаны көзүнө көрүнгөн каарманыбыз дагы артты көздөй болушунча качып, бир топ жерге чейин барып, бир жерден токтой калып, колдон келишинче карды оюп эле каза баштады. Андан соң ошол оюлган жерге кирип жатып, үстүн болсо жанагы муз тебүүчү шайманы менен тосуп алды. Өткөн күндөрү эсине түшүп, ата-энеси урушуп жатканда, атасы апасына мен өзүмдүн кыялыма жетпей калдым, бирок менин кыялыма балам жетиши керек деп кыйкырып жатканын эстеди. Ошол жерде таң атырган каарманыбыз ары бери басып, өзү кайсыл тараптан келгенин, база кайсыл жакта экенин божомолдогон жагына жөнөдү. Жүрүп отуруп түп-түз болгон жерге келип калып, ал жер көл экендигин баамдабай эле түп-түз басып баратты. Күтүлбөгөн жерден муз жарылып, Эрик суу алдына кирип, ошол жерден Эриктин чөнтөгүнөн наркотикалык заты чыгып, ылдыйды көздөй кете баштады. Анда Эрик эмне болсо да ошону сактап калайын деди айтор, эптеп барып аны кармап калды. Кайра жогорудагы тешикке жетүү кыйын болуп, араң дегенде суу үстүнө чыкты окшойт. Бүткөн бою бүт суу болгон Эрик дароо эле көлдүн жээги жакка чуркап,
баардык кийимдерин чечип чоң таштын бетине жая баштады. Эми ушу кыштын суугунда жылаңач калган каарманыбыздын абалын элестетип көрүңүз. Ал калтырап жатып бир кезде колундагы наркотикти карап, дароо эле чечкиндүү түрдө аны төгүп салды да, ордуна кардан салды да, денесине басып аны эриткенге аракет кылды. Анткени карды канча жесе да баары бир суусуну кангандай болгон жок. Ошентип кечке жылаңач отурган каарманыбыз нын болсо да кийимдерин кийүүгө аргасыз болуп, бир кезде эле тоонун башында жылтырап турган базаны көрүп калды. Буюрса аман эсен жетип алат экенмин деп сүйүнгөн каарманыбыз бир аз жандангандай болуп, кийимдерин кийгенден кийин бактын кабыктарын арчып, бир далдоо жер таап, ошол жерге түнөп калды. Ал уктагандан кийин жанагы тоонун чокусундагы база жоголуп, көрсө ал каарманыбыздын жөн гана көзүнө көрүнүп жаткан элестөөлөр экенин түшүнөбүз. Кийинки күнү да каарманыбызда такыр эле байланыш жок. Өзү менен бирге ала келген радио аппараты да такыр эле иштебей жатат. Ал күнү кечээ база турган тоонун чокусуна чыкканга аракет кылып, бирок бир кезде буту оорутуп, ачка болгондуктан көзү да тумандап, бараткан жеринен эле жатып калды. Көз ачып жумганча кеч кирип, алсырап калган каарманыбыз эритип алган суусунан ичип, дагы бир жерге түнөп калды. Таң атып, каарманыбыз адашып жүргөнүнө 4 күн болду. Ал а дегенде эле баягы жарадар болгон бутунун катуу ооруп калганын байкап, эми канткен күндө да бир ордунда токтоп турууга болбойт. Ал андан ары жүрүп отуруп, баягы тоонун башында эч кандай база жок экендигин байкады. Ал нерсе жөн эле көзүнө көрүнгөндүгүн түшүнүп, айлана тегеректен адам аттууну жолуктура албай, басайын десе буту сызатып алыска деле жүрө албады. Бат эле ал күнү да кеч кирип, каарманыбыз кайрадан түнөгөнгө жай тапты. Ал эми апасы болсо Эрик телефонго жооп бербей жаткандыктан сарсана боло баштады. 5-чи күнү каарманыбыз дагы эле үмүтүн үзбөй алдыга жүрүүсүн улантып, бул жолу ал бутундагы кандын катып калган карттарын жегенге аргасыз болду. 6-чы күн болуп каарманыбыз такыр эле алсырап, радио аппаратын иштеткенге аракет кылып, бирок такыр эле жыйынтык жок. 7-чи күн дегенде Эриктен такыр кабар ала албаган апасы анын жашап жаткан үйүнө келип эч жерден таба албай, дароо эле муз тебүүчү базага келип баласынын жоголуп кеткендигин айтты. Анткени баласы акыркы жолу 7 күн мурда өзүнүн муз тебүүчү базада экендигин айтып билдирүү жөнөткөн. Ал эми Эриктин апасы кайрылып жаткан кызматкер баягы Эрикти базага жеткирген Сара деген кыз болчу. Ал Эриктин сүрөтүн көрүп дароо эле таанып, ыкчам түрдө тиг учак менен издеп жөнөштү. Алар бир топ жерде кыдырышып, ал эми токойдун арасында акырындан басып келе жаткан Эрик тиг учактын үнүн угуп, андан соң жакын эле жерден өтүп кеткен тиг учакка көрүнө албай же эч кандай белги бере албай эле калып калды. Ошол күнү түнү менен издешип, бирок эч жерден таба алышпай, 8-чи күнү каарманыбыз акыркы күчүн жыйнап жана акыркы үмүтү радио аппаратта болуп, эптеп бийигирээк жерге чыгып, радио аппарат менен белги берүүнү көздөдү. Ал эми куткаруучулар тобу Эриктин апасына жаман кабар айтышып, 8 күндүн ичинде мындай аймакта адам баласы тирүү калышы мүмкүн эмес. Бирок биз дагы да издөөнү улантып, өлүк денени табууга аракет кылабыз деп айтышты. Ал эми каарманыбыз болсо бул кезде кыбырап жүрүп отуруп тоонун чокусуна жетүүгө мүмкүн болуп, акыры анын радио аппараты белги берип, үмүттү актады окшойт. Базадагылар белгини алышып, координаттарды аныкташып, дароо эле ошол Эрик жаткан чокуга тиг учак менен жетип барышты. Ошентип акыры каарманыбыз куткарылып, апасы анын тирүү экендигине абдан сүйүндү. Тасманын аягында 2 бутунан ажырап калган каарманыбыз тикесинен тик туруп, өзүнүн хоккей командасын түзгөнгө жетишип, аларга мотивациядан берип, оюнга узатып жатканын көрөбүз. Эрик Лемарк 2 бутунан тең ажырагандан кийин эч ким аны сноуборд тепмек түгүл бутуна тик тура албайт деп ойлошкон. Бирок туура 1 жылдан кийин ал бутуна туруп, баягы муз тебүүчү базага барып сноуборд тепкен. Жана андан кийин каарманыбыз наркотикалык заттарды колдонууну толугу менен токтоткон. Өз алдынча бизнес ачып, үй бүлөлүү да болгон. Ошондой эле көпчүлүк адамдар аны мотиватор катары билишет. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, каналыбыздын өнүгүшүнө салым кошуп, көбүрөөк адамдар менен бөлүшүп, анан да каналга катталып койгонду унутпаңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.